Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр. Фрунзе ТВ каналында чоң суроо долбоору убада кылгандай эле ар 3 күн сайын чыгып жатат. Жана бүгүнкү кезекте сиздерге бир жеңил желпи жакшы бир темада сурамжылоо кылып, кичине болсо да маанайыңыздар көтөрүлү дедик эле. Бирок по-моему бүгүн маанай көбүнүкү көтөрүлбөйт, тескерисинче терең ойго батып кетишиңер мүмкүн. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү ушул теманы суранды. Азыркы жашоодо жаштардын арасында трайбализм барбы? Тактап айтканда түндүк түштүк болуп бөлүнгөн, же болбосо областтар болуп, же болбосо журт болуп бөлүнгөндөр азыр барбы экен же жок бекен, ошону билип бериңизчи деди. Себеп дегенде көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүз ушул көйгөйгө учурап жатыптыр. Көмүскө деле калсын, бирок ата энелери мисалы оштонсуң, сен оштон эле бир кыз кара, же болбосо оштук эле тий, же болбосо Жалал абадка же Таласка же ушундай деп өз жерлери менен мындай бөлүнүп биздин жаш муунга бир аз терс таасирин тийгизгенсип эстетилип жатат. Бул мен үчүн да таң калыштуу эмес. Себеп дегенде көпчүлүк менин тааныштарым, досторум, жакындарым дагы кээ бирөөлөрдүн ой жүгүртүүсү ушундай. Ошон үчүн ушул теманы тереңирээк казалы, тереңирээк сурамжылоо кылалы. Себеп дегенде азыркы жаштардын көз карандысы кандай экен жана улуу муундан да сураганды унутпайбыз. Жана эң башкысы бүгүнкү биздин чыгарылыштын башкы демөөрчүсү болгон Красивые шаги дүкөнүнө терең ыраазычылык билдиребиз жана албетте ылдыйда калтырган Instagram баракчасына катталып коюңуздар деп суранабыз. Себеп дегенде ал жакта көптөгөн арзандатуулар, аны менен биргеликте белектерди ойнотуулар жүргүзүп жатат. Ошон үчүн катталыңыздар. А биз болсо баштадык. Айырмасы жок. Көл, нарын, талас, ош, баткен кайсы жакпы ишыгып сүйүүгө карап үйлөнөрбүз. Да, сүйүүгө карап үйлөнөрбүз. Эми башкача вопрос. Үйдөгүлөр ага кандай карайт деп ойлойсуң? Үйдөгүлөр точно так же. Точно так же. Мнение. Биз тандаганды ата энеси деле ошол алып берет. Андай бөлүү деген жок. Негизи мен чүйдөн болом. Ошо мен өзүм жактырган кызды алам. Сизге ал эч кандай айырмасы жок. Айырмасы жок. Үйдөгүлөр үчүнчү? Айырмасы деле жок го дейм. Үйдөгүлөр ага кандай көз карашта болушат? Эчтеке дейт башка? Эчтеке дебейт болуш керекпи же бир ооз айтып коебу кызым, может көлдүктөрдүн бирөөсүнө эле тиесиң деп? Жок. Андай тема козголбойт, Жок. Же бир аз болсо да айтышабы? Макул болот деп ойлойм. Эч кандай каршылык көрсөтпөйт балам, сүйүпсүң макул. Ооба. Кайдан болосуз? Токтогулдан. Токтогулдан. Аха. Мындай алыстам дебейби? Менин ойлошумча бул алысты жакын кылган кыз тамакты даамдуу кылган туз дейт эмеспи? Ошондуктан мен андай нерсеге каршымын. 2 жаш бул табышкандан кийин бири-бирин жактырса, ортодо сүйүү оту жанса, албетте бул 2 жаш бактылуу болгонго милдеттүү. Антип ата энелер бөлүп жарганга туура эмес деп мен каршы чыгам. Ал жактанбы бар, ал илгертен келген салт эми илгертен ат бастырган жерден ал деп неметчү эмес беле. Анан илгери эми транспорт мынчалык өнүккөн транспорт унаа деген жок болчу да, ат менен бүт неметишкенде өлчөшкөн да жолдун чакырымдарынан. Ошого ат бастырган жамандык жакшылыкка баягы аттоого оңой болсун деген мааниде болгон да. Анан биздин баягы ош, түштүк региондор жандай болуп атпайбы, менталитет кичине тажиктерден, өзбектерден аралаштырып алып атпайбы? Анан ошол нерсе нукура кыргыздык эмес да. Алар аралаштырып коюп атпайбы маданият, культуранычы? Аралаштырып жанагындай када салтын аралаштырып алып эметип атышат да. Анан могу 2000 Бакиевди куугандан кийин түштүк жергесинде байкалып атат. Бүт улуттук сөздөрдү сүйлөп, калпакты кийип, када салтты колдонгондор байкалат да. Бирок негизинен мындай анча-мынча бар, конечно. Өзүңүз кайдан болосуз? Токтогулдан. Токтогулдан, Токтогулда деле көрүп айтканда айтсаңыз күлкүм келип кетти. Бар го мындай Токтогул Жалал абадка карабайт, мисалы ушул сыяктуу да. Карайт, бирок эч кочкорлуктардай болуп туруп, нарынга карабайбыз, кочкорлукпуз дейт да. Бизде Токтогул өзүнчө бир регион ортодо да. Анан бизде аралашкан жандай жок да. Эгертен баягы түп тамырынан жашаган эл да, отурукташып жашаган эл. Анан ошон үчүн Токтогулдукпуз деп айткандан кайтпайбыз да. Кайтпай бир чети жакшы. Анан эң башкы суроо, эгерде эми уулуңуз келип, ата мен сүйдүм, кызым тияктан, бияктан кайсы областты айтпасын, сиз Токтогулдан сырткары эч бир каршылык жок. Каршылык жок болот, конечно, эми анын азыркы Бир ооз болсо да айтып коесузбу, ай балам балким деп же. бир ооз обязательно айтам да. Сөзсүз айтам бир ооз. Атыңыз ким? Дарика. Дарика, сиздерде ушул тема козголгонбу үй бүлөдө? Козголот ооба.
ага кандай көз караштасыз сиз жеке өзүңүз? Жакшы кыз алыс кетпейт дейт го. Жакшы кыз алыс кетпейт дейт. Ошондо сиз жалап атасыз, така жалап аткан. Буйруса эми билбейм, жакшы көрүп башка жака тийип калбаса беле. Жок, эми албетте ал буйрук дегиңизчи, бирок жакшы элек жарым ырыс деп коет го. Тилегиңиз боюнча буйруса ошо жалап атан алыс кетпейли, ошол жака эле тийсем деген оюңуз бар. Ооба. Ал нерсеге ата-энеңиз таразы болот. Эми мен каякты тандабайын, бирок баары бир апамдар, ата-энем ыраазы го дейм. Негизи эми буйрук башка жак болуп калса, мисалы көл, нарын болсо, үйдөгүлөр макул болушабы? Жок, көлгө макул болбойт. Неге? Билбейм. Достор, эң сапаттуу бут кийимдерди эң арзан баада кайсыл жерде алса болот деген чоң суроо жаралып жаткан болсо, анда баарыңыздарды красивый шаги дүкөнүнө чакырабыз. Красивый шаги дүкөнүндө соода кылуунун бир нече себептери бар. Алардын эң башкысы албетте баалар. Бут кийимдердин баасы 1000 сомдон 3500 сомго чейин. Красивый шаги дүкөнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул албетте кенен ассортиментте. Себеп дегенде айымдар, мырзалар үчүн бут кийимдерден сырткары бөөктөр үчүн да сонун бут кийимдер бар. Көңүлүңүзгө жаккан бут кийимди алыш үчүн болгону гана Совет Акунбаев көчөсүндө жайгашкан ушул дүкөнгө келип алсаңыздар болот. Андан сырткары красивый шаги дүкөндөрүнүн филиалдары Аламедин базарында, Восток 5 районунда, Билинг Бакамбаева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Андан сырткары Бишкек шаарыбыздан бир аз алысак жашаган биздин кардарлар үчүн Сокулук базарында жана Кара Балта базарларында жайгашкан дүкөндөрүбүз бар. Келип соода кылып кетсеңиздер болот. Ассортимент менен кененирээк таанышам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасына катталып туруңуздар. Ал жакта баардык бут кийимдердин баалары жана маалыматтары жазылган. Жана эң башкысы, эгерде дүкөнгө келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда Кыргызстан боюнча жеткиликтери бизде бар. Андыктан заказ кылсаңыздар болот. Жалап атам болосузбу? Ооба, токтогулдан. Токтогулдан, токтогулдуктар сразу. Жалаатка кирбейт дегенде жаңы эле Дарика жакшы айтып өттү. Сиздин оюңуз боюнча кийин турмушка чыгаар кези келгенде ата-энеңиздер кайсы гана жердин жигити болбосун, баарына макул болушат деген ойдосузбу? Макул болушпайт. Неге? Эми жакыныраак болсун дейт да. Ошондо жакын дегенде Токтогулдан эле, Ооба, токтогулдан. Даже Токтогулдун тиги Жалал жака да өтсө болбойбу? Болуш керек. Болуш керек. Так, ошондо сиз өзүңүз алга кандай көз караштасыз? Буйруганы дейсизби же все-таки Токтогулдук эле бир жигит менен сүйлөшүп көргөнгө аракет кыласызбы? Менин оюмча билбейм, жеке оюм өзүм. Үйдө тура белесиң болбош керек. Анткени балдардын өзүнүн жеке өздөрүнүн ою бар. Мисалы мен өзүм балам өзүм каалоосу менен үйлөндү, мен каршылыгым жок. Кызым турмушка чыгам десе да каршылыгым жок. Анткени алардын жаштардын өздөрүнүн келечеги, өздөрү жашайт. Жакшы, сиз өзүңүздөр каяктан болосуз? Таластан. Таластан. Уулуңуз үйлөндүбү? Үйлөндү. Каяктан? Таластан. Таластан эле. Мен каршы эмесмин. Мисалы Оштон алам, Жалалатан алам десе да каршы эмесмин. Анткени биз эн аталар биз бөлүп атсак, бияк Оштук, тияк Көлдүк десек, бизден балдарыбыз же жаштар бизден эмне үлгү алат? Меники айтат. Айтабы, кайсы жактан болосуз? Токтогулдан. Токтогул. Жаңы эле дагы бирөө айтты эле ушинтип. Эмнеге Токтогулда бул тема аябай курчуга өнүккөнбү? Ооба. Токтогулдан алыс кетпеш керек. Жок, токтогулдан алыс кетпеш керек эмес. Ата-эне менен баары бир маселе түзүш керек ошол жөнүндө. Жок, албетте маселе түзүлөт да, бара кал. Мен тип атам, эртең той келгиле деп албайсыз да. Болгондо гана келип, апа, ата, мен жигитим бар, ал экөөбүз баш кошконтабыз, ал болсо грубо Көлдөн болот, же Нарындан болот, же тияктан болот, же Баткенден, Оштон, 6 областтын, 7 областтын кайсы бир жерин айтпасын, только Токтогул эмес десе, үйдөгүлөрдүн реакциясы кандай болот?
Биринчи жок дебейт, албетте сурашат кандай адам экенин. Мага жагабы, кандай үй бүлөдөн экенин ошондой сурашат, таанышат, таанышкандан кийин анан вывод чыгарышат. Если у нас сейчас на данный момент трайбализм среди молодежи, ну, допустим, вы откуда? Я с Сыкуля. Сысыкуля, да? Ну, если, допустим, возникнет такой вопрос, то что, ну, надо выйти замуж, а ваш парень, ну, грубо говоря, с юга, да? Это никак не повлияет на ваш выбор? Никак не повлияет. А на выбор ваших родителей, ну, не скажут, то, что, ну, кызым... Мои родители адекватные люди, современные, и мы вообще стараемся не делить Кыргызстан на юг и север. И, ну, у меня, например, подруга, вот она с юга. У меня все друзья с юга. Ну, вот, И ничего. Но мне кажется, это неправильно. Тем более, глобально, если смотреть, ну, Кыргызстан настолько маленькая страна, и делить эту маленькую страну еще на какие-то части, еще почему-то как-то за что-то друг друга недолюбливать, мне кажется, это вообще какие-то пережитки прошлого века. көпчүлүк учурда жаштарыбыз үй бүлө курарда ата энеси менен албетте кеңешет. Кеңешкенде көпчүлүктүн ата энеси айтат экен, ай биздин жерибизден эле алыс кетпей, ушул жака эле тий, же болбосо ушул жерден эле кал деп. Сиздердин үй бүлөңүздөрдө ошол маселе козголду беле, же болбосо сиздин өзүңүздүн жеке көз карашыңыз ал боюнча кандай? Менин көз карашым буюрса түз эле. Как раз ушул маселе боюнча менин келиним, балам келинчеги Жумгалдан болот. Кудам Жумгалдан да, Жумгалдан куда күткөн, Кудага шүгүр. Жакшы, аябай жакшы болот экен. Өзүңүздөр кайдан болосуз? Өзүм Караколжодон болом. Караколжо, Оштон, э? Оштун Караколжосунан. Айрыкча ошо нарындыктар жакта, көбүнчө Ош жакта ошол эки область бири-бирине аябай мындай бөлүнүү жагы күчтүү эле. Ал маселе козголду, козголбоду? Ал башында ошондой маселелер болду. Туугандардан, тааныштардан. Бул каяктан Куда күтүп атасың, Куда каяктан дегенде, Жумгалдан, Нарындан десек, чочогондар болду да. Ошондо мен өзүм да таң калдым. Ошондо байкадым да, ушундай маселе бар экен. Бирок биздин өзүбүздүн үй бүлөдө андай биз өзү Оштон болуп бул жакка келип 20 жылдан бери жашап калганга бизде андай маселе жок. Кайсы жерден экенине карабайбыз. Эгерде мамиле кыла турган болсок адамдар менен, алардын көбүнчө жана өздөрүнүн сапатына, адамдык баалуулуктарына карайбыз. Анан кийин каяктан экенин билип калабыз да. Негизи бул көз караш жөн эле оштуктар түндүктүктөрдү, түндүктүктөрдү жөн эле ушундай да айтып жүрө беришкен. Түштүктүктөр түндүктүктөрдү өздөрүнчө бир нерселерди ойлоп, ушундай болсо керек, анан тигиндей салттар мындай экен деп жүрө берген да. Негизи мына ойдогудай адам болбойт да, идеальный адам болбойт. Эгер дос ойдогудай идеальный дос күтөм десең, досу жок өтөсүң деген сөз бар да. Ошондой эле биз бир кемчилигин көрүп калсак, ошонун жерине такай беребиз да. Биз наоборот ошол жакшы жактарын карап, ошол жакшы жактарын көргөнгө үйрөнүшүбүз керек. Сиз айткандай мындай көрүп айтып деген бул эми как легенда кылып ишкендей эле уламыштарды. Ал сыяктуу бар экен. Мисалы көбүнчө мен өзүм да жалап аттан болом. Мен биз жакта менин угушум боюнча бизде мындай деп ойлойт экен, прям келинди прям такылдатып, таң атпай, уктатпай, уйку көргөзбөй, корону шыпыртып, малжандын баарын каратып, аны муну кылып, короче, робот эле иштетет дегендейчи. Жалап ошко десе, көпчүлүк менин тааныш кыздарым ушундай деп ойлойт да. Ой, ал жакта кызмат деп. Келиниңиз кандай кызмат кылып атат? Келиним, чынын айтсам, жана бир кино бар го, Супер келинчек деген. Ошондой болуп бизде жарыш боло турган болсо, менин келиним өтмөк да. Биздин Оштун келиндеринен, айылдын келиндеринен дагы жарыштырса өтмөк да, кыскасы. Бизде ойлойт да, мындай нарындан болсо же көлдөн башка түштүктөн болбосо, түштүктөгүлөргө ошондой өзүбүздүн кыздай кызмат кыла албайт деп ойлойт да. Андай эмес. Адамдын баягы өзүнөн эгерде келген баланы өзүң балаңдай кабыл алсаң, ал бала дагы сени ата энесин сыйлагандай сыйлап алат. Ошол эле кыргыздын негизги салттары ошого эле байланыш керек да негизи. Ата энени сыйлаш керек деген бардык жерде бар, түштүктө деле, түндүктө деле. Ошол эсир малына биз билесиңерби, немистердин киносу деп көрүп эле анан немистерди биз өтө жаман ушуна элестетип алганбыз. Ошондой эле эгерде биз түштүктөр мындай, түндүк мындай дей берсек, ошондой элестетип чоңоет экен дагы. Бири-биринен коркуп жашай берет экен. Биздин душман биздин кыргыздар эмес,
болуш керек да негизи. Кыскасы айтканда пропаганда кандай болсо ошого жараша кете берет да. Эгерде үй бүлөдөн жаман адам жок деген тартип менен чоңойсо, жаман калк жок, жаман адам бар деген анда баары эле туура эле кирет да. Ошон үчүн байкеден үлгү алабыз. Жакшы, сону Кудай күтүңүздөр, буюрса дагы кийинки кудаңар дагы бал шире кудалардан болсун, өзүңүз айтмакчы. Биз ушу менен жыйынтыктардын алдында бир өзгөчө басымдуу ойду айтып өтөлү деп атабыз. Эмне үчүн бул теманы козгоп чыктык? Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр суранды, аны менен биргеликте өзүбүзгө да кызык болду. Мен аягында өзүм жеке оюмду айтам деген, мен жеке оюм дал ушундай. Көпчүлүк учурда өзүм жеке жашоомдо да ушундай суроолор пайда болгон. Алыс жакын болот болбойт деп. Бул бир гана менин ата-энемен же болбосо тегерек четинде адамдардан эмес, тескерисинче кыз тараптан да ушундай кептер көп эле болгон. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туура эмес. Эң негизгиси адамга карата мамиле кылыш керек, журтуна карата эмес. Анан соңкусу бардык көрүүчүлөргө чоң рахмат айтабыз. Ушундай тема сунуштагыңыздарга дагы сунуштай бериңиздер. Кайсы тема кызыктырган болсо ылдыйга жазсаңыздар, биз ошол боюнча албетте ушундай жакшы бир сурамжылоо күтөбүз. Жана эң башкысы бөлүнбөйлү кыргызы менен,